Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulillahi ve alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmattуу биздин баракчанын катталуучулары жана жалпы мусулмандар, мына ошентип орозо бүтөөрүнө саналуу гана күндөр калды. Эми орозонун бүтүшүндө биз эмне кылышыбыз керек? Биринчи, орозонун бүтүшүндө баягы орозо Рамадан айы бүтүп, Шаввалдын биринчи күнү билесиздер, айт намаз башталат. Айтка чейин баягы фитр садакаларыбыздын баардыгын берип бүтүрөбүз. Эгер ким фитр садакасын бербей кала турган болсо, айттан кийин бере турган болсо, ал жөнөкөй садакага айланып калат. Ошон үчүн баарыңыздар фитр садака берүү, айт намаз башталганга чейин фитр садака берүүгө аракет кылыңыздар демекчимин. Негизи айт деген эмне? Айт деген бул арабчадан айт дейт. Бул майрам дегенди түшүндүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага көчүп келгенде билесиздер, тарыхта ошо Медина эли эки майрамды бир жылда эки жолу майрамдап турушчу. Ал майрамдары кандай өтүчү? Ал майрамдар ысырапкылчулук менен, оюн зоок менен, жаман кылык, жаман жоруктар менен өткөндүктөн пайгамбарыбыз бул жактырбагандыгы үчүн өзү бир ушул майрамды бир башка бир майрамга айландырууну каалады да. Ошондо бул Курбан айт менен Ороз айт майрамданууну баарыбызга важип кылды. Ошон үчүн бул биздин мазхаб боюнча айт майрамы жана орозо майрамы биз үчүн важип. Айт намазы, мындайча айтканда, айт намазы же болбосо орозо намазы билесиздер, биз үчүн важип. Анан бул айт майрамында эмне кылуу керек? Айт майрамында билесиздер, баягы өзүбүздүн фитр садакаларыбызды берип бүткөндөн кийин жалпы элдер менен, бири бирибиз менен алака түзүш үчүн тууган уруктарга барып майрамдоо, бири бирибизге боорукерлик көргөзүү, бири бирибизге дуа кылуу, бири бирибизге майрам менен куттуктоо, жакшы чакырыктар менен коштолот да. Ошол себептен баарыңыздарды чакырат элем, ошо айт майрамын жакшы майрамдап, айт майрамы пайгамбарыбыз кандай таризде кылса, ошондой тариз менен майрамдап, жаман сөздөрдөн, жаман иштерден алыс болуп, ушул айт майрамдарыбызды жакшы өткөрүүгө баарыңыздарды чакырмакчымын. Салам алейкум ва рахматуллахи баракатух.